Адахан Мадумаров өкмөттүн мүчөсү депутаттарды кагып жатканда азыр вице-спикерликке сунушталып жаткандардан бир сөз уккан жокпуз. Бүгүн 12 январда Жогорку кеңештин жыйыны өтүүдө. Анда вице-спикерликке талапкерлерге суроолор берилип жатат. Депутат Адахан Мадумаров депутаттарды каккандарды ордуна коюу керектигин айтты. Барыңар татыктуусуңар, кечээ өкмөттүн мүчөсү келип кесиптештерди кагып силкип, коркутуп жатса бир киши чыккан жок. Добушту алып отурасыңар. Жогорку кеңештин бир депутатына өкмөттүн мүчөсү же башка жактан келип регламентти бузуп, мамлекеттик жетекчинин этикасын бузуп атырылган болсо, аларды ордуна коюу силердин милдетиңер. 4 талапкерден бир сөз уккан жокпуз. Өкмөттүн мүчөсү депутат Нуржигит Кадырбековго асылды. Буйрук менен келгендер элдин элегинен өткөн жигиттердин, кыздардын намысына шек келтирбеши керек, дейт Мадумаров. Булак супер чекиткейчи. Мен бир нерсени түшүндүм. Эбепке себеп сактайм десе, Кудай кичинекей эле окуяны чоң себепчи кылып коет. Биринчиден Кудайыма ыраазычылык, экинчиден Викрамдын талантына таазим. Биз кыйгызча билбейт экен деп тетирленбей Викрамга чоң рахмат айтышыбыз керек. Кудайым бизди бир чоң балээден, куру жалаадан сактап калды. Анын себепчиси ушул таланттуу мырза болду. Террористтер Кыргызстандан өткөн деген жалаа жабылаарда ушул жигит куулук кылды. Кыйытып айткан сөздөрүнөн түшүндүм. Өзүнүн таанымал экендигин билип, казак каналдарына мен террористмин, $200 митинг уюштуруу үчүн келгем деген кайрылуу жасаса, тааныгандар дароо коргоп чыгаарын билгендиги болуптур. Теги адыраңдаган ала көйдөк казак КНБсы алданып калды. Дардаңдап мына көрдүңөрбү? Айтпадык беле деп алып чыгып алышты. Өздөрү чалган боткого өздөрү тайгаланып бүткүл дүйнөгө уят болушту. Жыйынтыгында мына азыр эле биздин элге оодарылганы жаткан чоң жалаа артка кайтты. Викрам бизге рахматын айтты, а биз Викрамдын талантына рахмат айталы. Кыргызды чоң балээден сактаган талант көп жаша. Бактыгүл Иманбек кызы. Мылтык такап, Алматыда дагы бир россиялык миллиардерди террорист деп жаңылышкан. Россиялык миллиардер Технониколь компаниясынын тең ээси Игорь Рыбаковду Алматыда террорист деп жаңылышты. Бул тууралуу Тенгри News KZ бизнесмендин өкүлү Глеб Клементьевке шилтеме берүү менен жазат. Белгилүү болгондой, 5 январда Алматыда өзгөчө кырдаал жарыяланып, антитеррордук операция жүргүзүлгөн. Ишкер бир нече күн интернетсиз жана дээрлик байланышсыз болгон. Ошондой эле бардык каттамдар токтотулгандыктан ал Алматыдан уча алган эмес. Кечээ постто ызы чуу болуп кете жаздадым. Мени террорист деп жаңылышты. Мен чындап эле ушундай көрүнөмбү? Мылтык такалып басып бараткан видео бар. Бирок дагы эле интернет жок, жүктөй албай жатам. Баары жакшы, аяктаганы жакшы болду. Бүгүн алар 3 күндөн бери биринчи жолу 1 саатка интернетти иштетишти. Жетише алгандар гана бирдеме жүктөштү. Бирок көбүнчө интернет жок, деди Игорь Рыбаков. Мен Казакстандан чыгууга аракет кылып жатам, бирок азырынча майнап чыга элек. Мен Алматыдан коопсуз жерге жетип, ал жактан учак менен учуп кетем деп үмүттөнүп жатам. Бул жактагы окуяны баары Россиядагы массалык маалымат каражаттарында көрсөтүлгөндөн бир аз башкачараак, абал абдан бир жактуу көрсөтүлүп жатат. Мен иштен дагы көп нерселерди көрүп жатам. Бардык материалдарды чогултуп чыкканымда чоң видео жасайм, деди Рыбаков Казакстанда жүргөндө. Миллиардер 3 январда Алматыга жаңы жылдык каникулда эс алууга келгенин жана 10 январда кайтып келмекчи болгонун айтат. Ошондой эле Казакстанда китептин бет ачарын жана бизнес форумун өткөрмөкчү болгон, бирок кырдаалга байланыштуу иш-чаралар токтотулган. Бүгүн Рыбаков Казакстандан Россияга кайтып кете алганы белгилүү болду. Акыры мен мекениме кайтып келдим. Жылдын башын кандай өткөрдүм? Казакстандын көчөлөрүндө жана бул убакта эмнелер гана болуп кетпеди. Бул күчтүү чыгарылыш болот. Мага ишенип коюңуздар. Мен көп материал чогулттум. Кызыктуу жана үрөй учурарлык. Анын ичинде мени террорчу деп жаңылышкандары, Көктөбөдөгү телемунараны басып алуу кандай болгонун көрсөтөм, дейт Рыбаков. Игорь Рыбаков ишкер, өнөр жайчы, коомдук ишмер, инвестор, филантроп жана Forbes журналынын версиясы боюнча Россиянын эң бай адамдарынын тизмесине кирген. Булак Кактус чекиткейчи. Кызыл зонага кирген Бишкек, омикрон жана 4-толкун эмне болуп жатат?
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишеналиев 12 январда Кыргызстанда коронавирустун жаңы штаммы омикрон расмий аныкталганын билдирди. Бишеналиев омикронду жуктуруу Бишкек жана Чүй облусунда катталганын айтты. Анализдин жыйынтыгы 12 январда белгилүү болду. Жаңы штаммдын аныкталышы менен катар Кыргызстанда COVID-19 4-чү толкуну башталды. Омикрон штаммы тууралуу эмне белгилүү? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2021 жылдын ноябрында SARS-CoV-2нин жаңы вариантын жарыялап, ага омикрон деген ат койгон. Андан кийин эле дүйнө жүзү боюнча окумуштуулар жаңы штаммды изилдеп башташкан. Белгилүү болгондой, буга чейинки штаммдардан айырмасы омикрон көп санда мутацияланат, 50дөн ашат. Ошондой эле бул штамм Түштүк Африкада пайда болгону белгилүү. Анда тардын жугуштуу оорулар улуттук институту жаңы штамм тез арада жайылып кеткенин кабарлаган. Мындан тышкары Тар Германия, Швеция, АКШдагы жана Pfizer компаниясынын изилдөөлөрүндө жаңы штаммга карата эки жолку эмдөө жетишсиз экенин көрсөткөн. Ошондой эле Лондондун Империялык колледжинин изилдөөлөрү SARS-CoV-2 дельтага салыштырмалуу омикронду кайрадан жугузуп алуу тобокелдиги 5 эсе көп экенин көрсөткөн. Бишкек кызыл зонада. Жаңы штамм аныкталгандан тышкары Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек коронавирустун жайылышы боюнча кызыл зонада экенин дагы билдирди. Ведомство бул абалга байланыштуу бир нече сунуш берди. Калк ичинде эмделгендердин, анын ичинде бустердик дозаны алгандардын санын көбөйтүү, коомдук пайдалануудагы жерлерде эпидемияга каршы иш-чараларды күчөтүү, айрыкча коомдук транспортто, соода борборлорунда жана коомдук тамактануу жайларында чектөө чараларын киргизүү жана сактоо. Бийлик жарандарды эмдөөдөн активдүү өтүүгө чакырып жатат. Себеби вакцина алгандан кийин коронавирус жуктургандарда оору көбүнчө жеңил өтөт. Мындан тышкары Ден соолукту чыңдоо республикалык борборунун эпидемиологу Айжаркын Эгембердиева коронавирустан каза тапкан учурлардын баары эмдөөдөн өтпөгөндөрдүн арасында катталганын белгилейт. Эмделбеген адамдар реанимацияга түшүп жатат, ошондуктан вакцина алууга чакырабыз. Ал эми эмделгендерди бустердик дозаны алууга үндөйбүз деген ал. 12 январда тез жардам борборунун башчысынын орун басары Игорь Борисов өзүнүн Twitter барагына тез жардам кызматы да 4-чү толкунду байкаганын кабарлады. Чындап эле жеңил өткөнү бир аз тынчтык берип жатат. Өткөн жылга салыштырмалуу абалы оор бейтаптар дагы аз, деп жазды ал. Саламаттык сактоо министрлигинин 12 январга карата маалыматында Кыргызстанда акыркы суткада 465 адамдан COVID-19 аныкталды. Жаңы учурдун басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында катталды. COVID-19 пандемиясы башталгандан бери өлкөдө илдетке чалдыккандардын жалпы саны 186.878ге жетти. Мындан тышкары бул аралыкта коронавирустан жалпы 2823 адам көз жумган. Булак Клоп, Чекит Азия. Биздин сабырыбызды сынабагыла. Талибан Өзбекстан менен Тажикстанга эскертүү берди. Өзбекстан жана Тажикстан биздин учактарды сабырыбызды сынабай өздөрү өткөрүп бергени жакшы. Болбосо бул өлкөлөр тез кесепеттерге дуушар болот. Мындай пикирин Афганистандын коргоо министринин милдетин аткаруучу Мулла Якуб билдиргени Спутник Афганистан жазды. Ошондой эле талибандар чет өлкөгө качып кеткен аскер кызматкерлерин жана учкучтарын мекенине кайтып келүүгө чакырат. Алар мурдагы өкмөткө караганда аларга жакшы мамиле жасаларына убада берет. Талибан аларды өз бийлигине каршылык көрсөтүүнү токтотууга үндөйт. Булак медиа центр, Чекит Кейджи.